Барыңарға игілік, а? Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун жалпы көрөрмандары, күйөрмандары баарыңыздарга чоң салам. Буюрса 2023 жыл 14 март тагыраагы дал бүгүн Ош улуттук драма театрында көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунун жаңылануу сезону. Тагыраагы өзгөчө сезон, буюрса биринчи оюн Орто Азиянын деңгээлиндеги командалар менен мыкты оюн жүрмөкчү. Бул оюн кандай өтүп атат, кандай деңгээлде уюштурулду, сиздер менен чогуу мына ушул алдыңкы жүрүштөрдө байкап барабыз, командалар менен сүйлөшөбүз, баарлашабыз, кыскасы кызык болот. Анан айта кетчү нерсе, биздин каналга катталып, коңгуроону басып, катталып койгонду унутпаңыздар. Баардык замандаштар биз менен чогуу чакырабыз. Жакынкы күндөрү дал ушул оюнду толугу менен биздин каналдан көрө аласыздар. Кызматыңызда аты-жөнүм Бектур Жумабаев. Даяр болсоңуз анда биз баштайбыз. Достор, буюрса биз сахнага кирдик. Азыр сахна жасалып атат. Даярдык абдан мыкты. Жаңылануу сезонунда администратор да калмашты. Ал жанында турган биздин красавчик инибиз. Фабриканы буга чейин алып барып жүргөн, фабрикада жаштарды тарбиялап, өзүнүн опыту менен бөлүшүп. Кыскасы, бул оюнда, бул сезондо, жаңылануу сезонунда Сыймык Керезбеков администратор. Демек, уюштуруучу десек болот. Быйыл кандай өзгөчөлүк бар, кандай жаңылыктар бар, буюрса билебиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиз мени ушунчалык жакшы мактадыңыз го. Мен ушунчалык өзүм кыйын адам экем депчи, сизге интервью бергим келбей калды жечи. Болду, анда биз кете берели дейбиз. Кандай анан эмне жаңылыктар болот? Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу көңүлдүү жигиттер лигасынын көрөрмандары, буюрса быйылкы сезонубуз сюрприздерге толо сезон болот. Анткени бизде эң башкысы оюндун форматы өзгөрдү. Эң башка өзгөчөлүк мына ушул. Мурда командалар эски стилде, бандай 1ден 15ге чейин катар-катар ойноп келген болсо, бул жылы 12 гана команданы жогорку лига кабыл алдык. Фестиваль айта кетчү нерсе, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу КВНдин фестивалын мына биз Ошто көңүл жигиттердин лигасында өткөрдүк. Анан ошол 12 команданын ичинен быйыл бизде групповой этап болот, башында тайпалык баскыч болот. Ал жерде ар бир группада, тайпада 4төн команда вичар ойноп чыгышат. 4 команда бири-бирине каршы ойнойт. Мындай айтканда, жекеме-жеке. Музыка кичине аз айтсынчы. Мындай айтканда, жекме-жек. Жекеме-жеке, мындай орустар айтмакчы, раз-на-раз ойношушат. Кимиси утса, ошонусунда балл, ошонусунда очко болуп кете берет. Андан соң калган командалар жарым финалга чыгат. Ар бир тайпадан 2ден гана 6 команда чыгат. Анан 6 команда бири-бири менен жекме-жек ойнойт дагы. 3 команда финалга чыгат. Финалды 3 команданын ортосунда өткөрөбүз. Буюрса анан жеңүүчү чемпион командага чет өлкөгө эс алып келүүгө, целый команда менен барып эс алып келүүгө путевка беребиз. Мына ушул өзгөчөлүктөр быйылкы сезондогу. Жаңылык достор. Чет өлкөгө, кайсы өлкө экенин айтпай туралы. Ал жагы секрет, может быть Дубай, может быть Сингапур, может быть Таиланд болушу мүмкүн. Чыгармачылыктын арты менен анан чет өлкөнү көрүп келүү дагы бул ар бир адамга насип кыла бербейт. Ошондуктан быйылкы сезондо ким чемпион болсо, ошол командага буйрусун. Аракет кылгыла, мээнет кылгыла, буюрса утасыңар. Администратордон толук маалыматты алдык деп ойлойм. Буюрса оюндун жүрүшүндө дагы да болсо кандай болуп атат, азын-олак суроо салып көрөбүз. Биз менен болгула, улантабыз. Ооба достор, анан каналга жазылганын унутпаңыздар. Эң башкысы жаздыңыздар. Достор, кийинки инсан өзгөчө инсан десем болот. Көңүлдүү жигиттер күлкү долбоорунда арт директор деген. Арт дизайнер бе? Арт директор. Илгиз Жынысалиев. Буюрса бул команда абдан чоң, уюштуруу тобунун мүчөсү десем болот. Илгизге бул сахнадагы жасалга афиша, билет, кыскасы музыка баарысы Илгиздин мойнунда. Илгизден дагы азын-олак суроо салып көрөлү. Быйыл кандай өзгөчөлүктөр бар? Уюштуруу тобунда кандай, сахнада кандай, баарысын бир четинен айтып өтөлүк, Биринчиден ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, баарыңыздарга. Быйыл өзгөрүш чынында көп. Бул убакка чейин болбогон нерселер болуп атат, буюрса.
Washington командасы биз ойнобой эми Кадыр агабызга жардам берели деп бир чоң команда болуп иштеп атабыз. Буга чейин Кадыр агабыз өзү анан эки Калыбек эке, Садык эке болуп бир 2-3 адам иштеген да. Азыр эми көп иштеп атабыз. Ар кимибиздин өзүбүздүн жумушубуз бар. Ар ким өзүнүн бөлүнгөн жумуштарды кылат. Кыскасы азыр команда болуп иштеп атабыз. Буюрса өзгөчөлүк көп, жыйынтыктагы сонун болот деп ишенебиз. Буюрса командалар жакшы, көп команда. Оюндун форматы да башкача болот быйыл. Буюрса Оюндун форматы боюнча Сыймык Керезбек жогоруда айтып өттү. Анан сахна жасалгасы кандай болду? Кимге таандык идея дегендей? Эми сахнаны идея барыбыздыкы. Мисалы Кадыр аке менен кеңештик көбүнчө. Ушул баардык уюштуруучу команданын идеясы. Кыскасы команда болуп иштеп идея кылдык сахнаны ачык эле. Демек, быйыл өзгөчөлүктөр абдан көп. Ошондуктан көңүлдүү жигиттер Күлкү долбоорунун официалдуу баракчасына Катталабыз. Коңгуроonu басабыз, лайк басабыз. негизи редакторлук жумуш абдан кыйын да. Мен жанатан бери 3 редакторду бирдей чогуу сүйлөтөлү деп, мен абдан кыйын болуп атат чогултуучу. Ар бир команда менен иштешип атабыз. Алмаз кандай болуп атат? Негизи биз мурда редакторлорду жаман көрөт элек. Негизи башыңа келгенде жакшы эле адамдар экен редакторлорчу. Эми чыдаш керек, иштеш керек ошо. Түшүнүп атабыз. Аларды эми түшүнүп атабыз редакторлор. Жакшы адам болгон экен эле. Негизи кандай командалар быйылкы темп кандай, командалардын өсүүсү кандай, чет жактан келген командалар кандай экен? Эми силер оюнга чейин көрдүңөр да. Ооба. Негизи чет жактан келген командалар профессионал күчтүү командалар. Казакстанда чемпион болгон командалар. Кыргызстандын командалары жаш командалар бүт баары. Прям бар жаңы командалар не кылышты, сахнада кантишти билбейт, бирок ошолорду үйрөтүп, мынтип мындай кыла деп колдон келишинче азыр жардам берип жатабыз. Кудай буйруса, 1 жылдын, 2 жылдын ичинде бул долбоор Кыргызстандагы эң лучший долбоорлордон болот. Бул долбоорлордон мыкты актерлор, мыкты тамадалар, мыктылар чыгат деп ишенебиз. Демек, Алмаз айткандай, буюрса кийинки жылдан, буюрса алдыңкы күндөрдө, алдыңкы жылдарда мыкты актерлорду, актрисаларды күтөбүз. Алмаз Аманбаев, биздин Washington командасынын капитаны, эми Көңүлдүү жигиттер лигасында редакторлук кызматты аркалап жатат. Ийгилик. Рахмат досум. Ийгилик досум. Рахмат, келип качан үйлөнөсүң? Орозодон кийин. Орозодон кийин Алмаз үйлөнөт. Ошондуктан тойго келгиле. Ооба, тойго келгиле. Кайсы ресторанга? Ресторан пока что чечелекпиз, бирок бир ресторанда, жакшы ресторанда кылабыз. Достор, бул долбоордун президенти, негиздөөчүсү Кадыр Жарматов агабыз. Жаңы сезон кут болсун. Рахмат, чоң рахмат. Кандай жаңылыктар болуп атат? Эмне жаңылыктар болуп атат? Эми буйруса быйылкы сезонубуз абдан жаңылыктарга бай болот. Аябай мындай эмоцияга бай болот. Буйруса уюштуруу команда, биз буга чейин бир 3-4 адам уюштуруп жүргөн болсок, эми бир 10го чейин уже команда чоңойду, уюштуруу топ. Жаңы сезонго, жаңылануу сезонго жаңы командалар келди. Республика боюнча кастинг кылдык. Ошол кастингден өткөн командалар чакырдык. Андан кийин Казакстандан бир команда бар, Өзбекстан Ташкенттен бир команда бар. Мындайча айтканда, 3 республиканын командалары быйылкы сезондо чемпиондукка аттанат. Чемпион болгон команданы чет өлкөгө жолдомо эс алууга жөнөтөбүз, долбоор. Бул да болсо бир жаңылык болду. Анан буга чейин азыр жаштардын бүт эле көпчүлүк проценти TikTok тармагында отуруп калды. Ошол TikToктон дагы өзүбүздүн официалдуу каналыбызды ачтык. Андан кийин YouTube Көңүлдүү жигиттер YouTube официалдуу каналыбыз ачылды. Кыскасы жаңылыктар көп. Мындан ары кийинки сезонго дагы көптөгөн командаларды буйруса чакырабыз. Быйылкы сезондо ушул YouTube каналыбызда чогуу биз менен маалыматтуу болуңуздар, командалардын өсүп атканын чогуу көрүңүздөр. Андан кийин кийинки сезонго жаңы командаларды чакырабыз буюрса. Бүгүн ачылыш фестиваль, бир эле номинация бар. Фестивалдын мыктысы деген. Аны эми кайсы команда отат, аны алдыда оюндан көрөбүз. Достор, Алмаз азыр редакторлук кызмат аркаласа, эми Royal командасына ойнойм деп айтты. Ооба, ойнойм, Кудай буйруса. Быйылдан баштап ойнойм. Жаңы игрокубуз биз. Жаңы новый игрок. Тамаша. Royal командасы манай кандай? Манай сонун буюрса. Даярдык жакшы. Даярдык жакшы. Кандай образдарды күтөбүз?
Ыплас образдарды күтөсүздөр, буюрса Көңүлдүү жигиттерге жаңы эме? Образ. жаңы стиль. Жарабыз буюрса. Фабрикада бул команда өзүнүн мыктылыгын көргөзүп келген, эми буюрса жогорку лигадан чемпион, Роял чемпион болгон. Роял командасы фабрикада чемпион болгон, эми буюрса жогорку лигадан булардын өнөрүн көрөбүз. Тагыраак айтканда жигиттер айтып өтүштү. Эң ыплас команда ушул жигиттер. Мана кандай? Сонун, керемет. Неге Торнадо командасы ойнобойт деген бир сөздөр чыгып кетти да? Негизи биз ЖК концерт башталалы деген ой болгон. Ушул моментте уже ЖК концерт болуп гастроль жүрүп, анан өзүбүзчө бир сериал, кино, проекттерди баштайбыз деп, анан бул жакта даярдыгыбызга, чогулушубузга дагы кичине убактынчалык команда чачыраганына байланыштуу. Жок дедилик эле, бирок келдик кайра. Ошондо эмне концерт болбой турган болду? Концерт болот. Концерт дагы болот, оюнга дагы. Эркекче айтайын, оригинал менен Вашингтон ойнойт деген да. Анан ошолор менен чогуу ойношот экенбиз, ойнойбуз дегенбиз. Кийин эле экөө жок, каяка кетип калган билбейм. Бирок интервью алып жүрөт. Бирок негизи буюрса бул жаңылануу сезон Торнадо командасынын сезону. Буюрса. Озуңузга май. Аракет кылгыла жигиттер, ийгилик болсун. Буюрса редактордон мыкты деңгээлде өттүңөр, Ийгилик анда Торнадо Баткен. Достор, өзгөчө динамика, өзгөчө форма, өзгөчө тамашалары бар KG Tour командасы. Деп коюш керек да ушул. Эмне үчүн Бишкек шаарынан чыгып атабыз? Анткени менин окуу жайым Бишкекте, бунун иштеген жагы Бишкекте, бул досубуз болсо Ошто. Ошондуктан Бишкектин атынан университеттин эч кандай спонсору жок, өзүбүз гана сам себе спонсор. Демек, өздөрү каржылаган KG Tour командасы буюрса фабрикада чемпион болгонсуңар, Чемпион болгон команда эми жогорку лигага жолдомо алып, өзгөчө оюн көрсөтөлүп деп турат. Жигиттерге ийгилик. Достор, негизи көңүлдүү жигиттер күлкү долбоору буюрса Орто Азиянын деңгээлиндеги командалар менен оюн башталды. Жаңылануу сезону 2023. Биздин жаныбыздагы команда Казакстан Республикасынын атынан, команданын аты кандай болду? Нар Тәуекел. Нар Тәуекел командасы. Бир кол чаап коелу, атмосфера маанайды көрсөттү да. Буюрса команда Ошто биринчи жолу. Биринчи жол. Ош жактымы? Ош жакта өтө керемет. Жалпы Кыргыз элинде биз биринчи рет ойнайын деп жатырмыз. Өтө керемет. Редакторлар менен де жумуш өтө унады. Бул жактын азилдери де барлыгы бизге унап жатыр. Буюрса энди бүгүн оюнда көрөмүз. Калкпен зал менен калай болатынын. Жалпы булай редакторлар жумушта барлыгына өтө азилемиз, барлыгы жакшы деңгейде. Атмосфера кандай экен? Атмосферасы күчтүү, редактура барлыгы ән мен өзі выходтың өзі бұл жақта шығудың өзі ерекше екен. Жақсы барлығы жақсы күтіп алды бізді осы жаққа келгелі бері. Көптеген осы ағаларымыз деп сөйлеген, біз жасымыз кішкентай ол кісілерден, ағаларымыз, байкелеріміз біздің жақсы күтіп алды. Қазақстаннан кейін қазақ қырғыз бір туған деп бір туғандарымыз жақсылап күтіп алды бізді. Шу жерде біз башкача музыка коюп коебуз. Негизи Ош шаарынын несі эсиңерде калды? Шуну сурайлычы. Сулайман тау. Кандай экен? Күшті керемет шаар дейді, қаланың ортасында ондай тау тұрғаны біз өзіміз шығып көрдік. Кечинде шығып көрдүңөр, кечинде? Кечинде де күндүз де шығып көрдік. Бізге өте қатты ұнады. Видеосы ұнады маған дейді. Ал видеосы негизи бардык эле негизи ошондой видеолор тез тарап кетеді ғой енді. Жаман жагы тез тарап кетеді. Миллион просмотр алып салады ғой. Атайын минут кылып тартсаң ала алмайсың, бирок ошондой видео алып кетет. Бирок ал нерсени эске алмай эле коелук, Просто болду да енді, болду. Жаман эл болбойт, жаман адамдар болот деп ушундай. Күчтүү тау, мыкты. Биз чыктык кеше. Жакшы. Демек оюнга кайталык. Созакбай командасы деп Казакстанда ойнайсыздар. Негизи. Казакстанда ойнадык. Казакстанда Созакбай командасы ойнадык. Өзүбүздүн тууган жеримиздин аты, ол аудандын аты. Сондуктан Казакстанда өзүбүздө сол атпен эркин команда ойнап жүрдүк. Ал Кыргызстанга келерде биз жалпы Казакстандын атынан келип тургандан, казак элинин атынан келип тургандан кийин бизге осындай Нар Тәуекел деген атты Исин агамыз және Оңдасын Кулмбетов агаларымыз
осы атты ұсынды, осылай ойнасаңыздар деп. Өйткені біз осындай тәуекелмен келдік бұл ойынға. Нар тәуекел деп команданың атын сол үлкен ағаларымыз қойып жіберді. Демек жақсы. Команда негізі сахнада онша ойнағанына қанша жыл болды? Қанша жыл болды? Так 6 жылда. Негізі біз не андай ғой, команда кейіннен келген балдар бар. Біз мына жігіт екеуміз 2015-тен бері ойнаймыз. Кішкентай кезімізде мектеп кезінен ойнаймыз. Одан кейін жалпы команда болып, осы 2021-де бар бас қостық қайтадан. Bir жылда тоқтап қалдық біз негізі. Жас ерекшелікке байланысты, спонсорға байланысты біраз тоқтап қалып, 2021-де қайтадан бас қостық. 2 жыл болды ғой. 2 жыл болды. Демек жақсы. Бұйырса сезонды до конца ойнаймыз, Иә, жоғарғы лигасында, осы көңілді жігіттердің жоғарғы лигасында сезонда біз толық құраммен Алла қаласа ойын көрсетеміз. Қонақтардан азын-аулақ кеп салалы деген ой болды. Менің жанымда былтырғы сезонда мықты игілік жаратқан жаңы жылдыздар командасы. Қол шапып қойыңыз. Демек атмосфера жақсы. Атмосфера өте күшті ғой, Құдай қаласа. Сезон негізі алы сахнаны репортажлар көрсетмеген болса, сахнада өте күшті. Құдай қаласа чөтки бұл жылғы чөтки деп қойды ғой Ташкентшесіге. Чөтки сезон болады. Барлықтарыңызды күтіп қалабыз. Құдай қаласа жаңы баттылда да негізі бұл театрға келмегендер болса келсеңдер, от души азарт осы жерде болады. Дискте емес, осы жерде болады. Барлықтарыңызды күтеміз, Құдай қаласа. Но сезон гап жоқ. Өте чөтки. Кече башында жаңы жылдыздар командасы телекке қарсы келбейді екен деген сөздер болып кетті. Жақсы лебі негізі? Жақсы, чөтки. Негізі өзі келеміз деп жүргенде, енді Ташкентте андай жұмыслар шығып, бізде енді ол жерден передача бір деңгейлерден проблема жоқ. Негізі келдік қой енді. Ұтылған күреске төбейді дейді ғой. Осы үшін келе береміз, жұтпағынша келе береміз құлдас. Бірдеңе Құдай қаласа. Негізі жақсы көреміз көңілді жігіттерді. Кевеншікіміз ғой, осы кевеншіктерді біз созы бар, біз сахнаға шықсай кайф қыламыз ғой. Осы кайф үшін келіп жүріппіз ғой. Демек сезонда жаңы жылдыздар командасы аяғына чейін болады. Былтырқыдай болбосын финалда. Осы. Сізге де братан. Финалға чейін жақсы ойнағанбыз. Финал күні шынын айтқанда азын-аулақ даярдықтар жақсы болмай қалды. Шынын айтпаң, братан. Демек, жаңы жылдыздарда настрой сонын. Бұйырса, бұл команданың дағы осы шарында азын-аулақ күйермандары бар. Рахмет. Барлық күйермендерді сүйеміз ғой, деп қояды ғой. Рахмет барлықтарыңызға. Girl Style командасы бір қол шапып қойып. Манай жақсы. Манай сон. Даярдық жақсы. Аябай жақсы, Құдайға шүкір. Жоғарғы лигада алғашқы жолы қадам қойып жатқан Girl Style командасы жалаң айымдардан құралған 3 қана айым, 3 қана қыз. Демек, бұл сезонда айымдардың дағы күйермандары шақырабыз. Жалпы күйермандарды шақырабыз, бұйырса аларға татықты ойын көрсетеміз деген ойдамыз. Қыздар, Girl Style. Баткен облысынан дағы бір команда Виртуал командасы. Демек, бұл командадағы фабрикада өзінің мықты екендігін дәлелдеп жүрген команда. Ойын даярдық қандай? Даярдық өте сон, прям мощный. Биыл Турцияға біз барабыз, насип қылса? Турцияға барабыз деген ойлары бар екен, бірақ көрөбүз. Қандай болды атмосфера? Ойын бұйырса сонын, сахна сонын, командалар сонын, біз даярбыз. Баткен облысының атынан Виртуал командасы. Бишкек шаарынын намысын коргогон Лидер командасы. Бір қол шапып қойылды, манайды көрсетілді. Демек, даярдық жақсы. Жақсы бұйырса сон. Қайсыл жерден, қайсы оқу жайын атынан? Оқу жай емес, бірақ Бишкектен. Бишкек шаарынан өзінен. Ким Ошқа бірінші жолы келді? Несіменен жақ? Сулайманто жақты. Сулайманто. Барын несінде қалған Сулайманто. Демек, лидер командасы бұл ойында өзгөчөлүк жаратады. Баямандан қандай образ күтөбүз? Мощный образ. Мобилографтың образын күтөбүз. Демек, ийгилик жигиттер. Квартал. Демек, бұл команда 3 жигиттен құралған. Бізде Зухридин, Камчыбек, Марсель. Зухридиннің образы Ақсақал, Солдат, таксист. Ушундай өзгөчө образ менен фабрикадан Квартал командасы. Ийгилик жигиттер. Буга чейин уюштуруу тобунда айтор негизи фотограф деген жок болчу. Буюрса Баястан инибиз бул сезондо ушул милдетти мойнуна олтурат. Кандай болот атмосфера?
буюрса буга чейинки көңүл жигиттерге күйөрман болуп келсем, эми чисто өзүбүздүн жумушубуз менен келип атабыз. Кадыр экенин сунушу жана Вашингтондун жигиттеринин сунушу менен фото тармагын тартып атабыз. Буюрса ар бир кирип аткан адамды, командаларды жакшы кадрлар кырманга алып калабыз. Демек ар бир мыкты сапаттагы сүрөттөрдүн баарысы мына ошол жигиттин колунан тартылган. Достор, 2023-жыл жаңылануу сезонунда жаңы жылдыздар командасы бүгүнкү оюндун мыктысы болду. Урматтуу достор, көңүлдүү жигиттер лигасынын жалпы көрөрмандары, буюрса ачылыш фестиваль жыйынтыкталды. Сезон бою биз менен болуңуздар. Алдыда быйылкы сезондо сиздерди абдан мыкты таланттар, мыкты жаңы жүздөр сиздерди күтөт. Андыктан көңүлдүү жигиттер официалдуу YouTube каналына катталыңыздар. Биз менен чогуу бирге болуңуздар.